Салам, мен Лира. Өзүмдүн бала кездеги кыялым менен келечегимди бузуп ала жаздадым. Келгиле, биринчи үй бүлөм жөнүндө айтып берейин. Мен жөнөкөй карапайым үй бүлөдө чоңойдум. Атам инженер, апам болсо мугалим. Кичинемде эрте чоңоюп ак ат минген ханзаданы жолуктургум келчү. Ошондуктан мага билимдүү, таза, каардуу жана өзүмдөн улуу балдар жагар эле. Анан костюм шым кийген жана колуна кара папка көтөргөн. Өзүм курактууларга көңүлдө бурчу эмесмин. Дем алыш күндөрү үйгө атамдын эски досу келмекчи болду. Аны менен 10 жылдан бери жолуга эле. Эми менин оюмча, бул дагы чогуу иштешкен досторунун бири болсо керек. Адаттагындай балык же аңчылык жөнүндө сүйлөшүшөт да дедим. Ата-энем столду жайнатып алып күтүп жатышты. Эмнегедир ал кечике атты. Менин ага жиним келип жатты. Анткени мени курсагым аябай ачканда. Бир нече убакыттан кийин көптөн күткөн конок да келди. Качан ал үйгө киргенде, мен таң калганыман сүйлөй албай калдым. Анткени эшиктин алдында менин кыялымдагы эркек турган эле. Жылдыздуу, бою узун, жарашыктуу кийинген, бир колунда папка, бирөөсүндө гүл. Ал мага аябай жагып калды. Түнү бою атам экөө тамашалашып, өткөн кеткендерди сүйлөшүшүп отурушту. А мен болсо негедир ушул күндүн бүтпөөсүн каалап жаттым. Болгону бир гана кемчилик бар эле. Атам мени кайра кызым деген сайын мен жиним келип жатты. Көрсө ал жакында эле биздин шаарга келип чакан бизнесин ачыптыр. Ошондуктан ал биздикине бат-баттан келип турчу. А мен болсо анын келишин аябай күтөөр элем. Акыркы күндөрү атамдын досу мени башкача көздөр менен карай баштады. Мурун көңүлдө бурчу эмес, азыр болсо көңүл буруп мени байкай баштады. Ишенчегимдин айынан аны мен башкача кабыл алдым. Акырында менин кыялдарымдын баары өлдү. Азыр баарын түшүндүрүп берем. Бир күнү ал кечки тамактын алдында кирип келди. Анан менин маңдайыма отурду. А мен болсо көзүмдү албай суктанып карап турдум. Ошентип кыялданып кеттим. Сейилдеп жүргөнүбүздү, жаш балдарча ойноп жатканыбызды, кат кырып тамашалашып жатканыбызды. Бир маалда атамдын каардуу көздөрүн байкап калдым. Уялганымдан столдон туруп кеттим. Ошол түнү ал кеткенден кийин ата-энемдин сөздөрүн угуп калдым. Атам апама жини келип айтып жатты. Мындан кийин кызың менин досуман алыс болсун деп. Ошол окуядан кийин ал бизге аз келе баштады. Атам экөөнүн мамилеси дагы кичине бузула баштады. Мага баары түшүнүктүү болду. Атам менин досуна болгон сезимимди билип калыптыр. Мен аны сагына да баштадым. Кокустан ал мага чалып, ал акыбалымды сурай баштады. Ал эч качан чектен ашкан жок. Менимче ал дагы мени сүйүп калган окшойт деп ойлодум. Бир күнү ал мени жолугушууга чакырды. Мен сүйүнүп даярдана баштадым көптөн күткөн жолугушууга. Өзүмө жаңы көйнөк, бут кийим сатып алдым. Жарашыктуу кийинип алып жолугушууга жөнөдүм. Ушул жолугушууда ага болгон сезимдеримди айтайын дегем. Ал мени жылуу тосуп алды. Кичине сүйлөшкөндөн кийин ага болгон сүйүүмдү айткым келип араң отурдум. Жолугушууда негедир ал кичине толкунданып бат-баттан саатты карап жатты. Ошонун айынан мен дагы аябай толкундана баштадым. Ошентсе дагы болгон күчүмдү топтоп айтайын деп жатканымда жаныбызга бир аял менен мен курактуу бала келип отурду. Ал мени алар менен тааныштырды. Көрсө алар анын аялы менен баласы экен. Мен таң калып эле калдым. Ар кайсыл ойлорду ойлоп кыялданганыма жиним да келип жатты. Аны тааныгандан бери үй бүлөсү тууралуу эч кызыкпаптырмын. Мен аябай ыңгайсыз болуп жаттым. Ошол эле убакта кичине сүйүнүп да жаттым. Ага баарын айтып салбаганым үчүн. Болбосо бул жолугушуу кандай аяктамак эле, элестете да албайм. Баса баласы өзүнө окшош экен. Эми куюп койгондой окшош. Сырткы келбети дагы, кылган кылыктары дагы. Көрсө ал мени баласы менен тааныштырган чакырыптыр да. Ошол жолугушуудан кийин баласы экөөбүз байланышып турдук. Ага ал аябай кубанды. Бир нече убакыттан кийин үй бүлөлөрүбүз менен катташа баштадык. Ошондо баарын түшүндүм. Эгер атамдын досуна сезимдеримди айтканымда, келечегимди бузуп алышым да мүмкүн эле. Достор, бул видеого лайк басып, биздин каналга катталгыла. Эгер сиздерде дагы ушундай окуялар болсо, комментарийге жазгыла.